Урматтуу туугандар, бул Ош тараптан келе жаткандагы Каракөлдүн көк белге келе жаткан жол. Ушундай чоң-чоң таштардан түшкөн. Ошого Бишкектен чыгасып, Оштон чыгасып, пока чыкпай эле туруңуздар. Жол эртең менен кечейин ачылса ачылат, болбосо дагы күмөн. Себеби ушундай болгон селдин агымдыларынан улам жол жабык. Мындайдан 5-6 жерде бар деп айтышып атат. Сиздерге азыр экөөнү тартып көрсөтүп атам. Мына бирөөсү. Ал эми мына экинчиси. Бул жака чейин жабып калган. Бул жакта машиналар жок болсо, значит, бул жерге чейин дагы жолдор жабык. Assalamu alaikum. Жалал-Абад, Бишкек Ошуна жолу вактылуу жабылды. 23-июнь күнү Бишкек Ошуна жолунун 364-чакырымында катуу жамгырдан улам сел жүрүп, таштар кулап, жолду эки тарапка жаап калган. Жерини УКМдин Жалал-Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы полковник Закиров баштаган ыкчам топ жарандык коргонуу кызматтары тартылып, жолду ачуу аракети көрүлүүдө. Жерини 10 куткаруучу, ЖК кызматкеринен 5 оор инженердик техника тартылып, тазалоо иштери башталды. Каракөл шаардык ЖКГБнан 2 экипаж тартылып, айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Мындан улам УКМдин жарандарды 23-24 июнь күндөрү Бишкек Ошуна жолуна чыкпай турууну эскертет. Жолду тазалоо боюнча кошумча маалымат берилери айтылды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга каттала кетиңиз, анткени бул сиздин каналыңыз. Орозбек Көкбелден түшкөндөн кийин андай Капчыгайдын оозунда сел жүрүп, тоодон таш түшүп пробка болуп калдык. Кандай жолдун баары турабыз. Эки жерде. Нары жакта дагы. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Эскалаторга кыпчылып калган наристе куткарылды. Бүгүн 23-июнь күнү Бишкек шаарындагы Караван соода борборунда 2021-жылы туулган Ж.А. аттуу кыздын буту эскалаторга кыпчылып калгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине ыкчам түрдө Бишкек шаардык куткаруу кызматынан 5 куткаруучу тартылып, атайы шаймандардын жардамы менен кыздын бутун чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Өзгөндө сел жүргөн кооптуу аймактан 100 адам эвакуацияланды. Кечээ 22-июнь күнү болжол менен 19:00 чамасында Мырзааке Карашоро жолунун 47-50 чакырымында жолдун тескей тарабынан кыян түшүп, натыйжада жол каттамы жабылган. Учурда Өзгөн райондук жарандык коргонуу башчысынын штабы түзүлүп, тазалоо иштери күчөтүлгөн тартипте жүрүүдө. Жерине атайын техника, ЖК кызматкеринен коомдук тартипти сактоо кызматы, медициналык кызмат, жол тейлөө кызматы, УКМдин Ош облусу боюнча башкармалыгынын башчысы подполковник Мусаев иш алып барууда. 23-июнь күнү сел кырсыгынан улам Карашоро улуттук паркына эс алууга барып, өтө албай калган 100 адам жол тейлөө кызматы тарабынан коопсуз жайга эвакуацияланды.